Assalamu alaikum damla, hoş gelipsizler. Aleykümselam. Allah razı olsun. Atayın atarıtıp alıstan sapar tartıp kelip kaldыңыздар. Sizlerden kelgeningizler biz üçün аябай чоң сыймык болуп турат. Алгач ошол келген сапарыңыздар боюнча кыскача бир маалымат бере кетсеңиз. Рахмат, Алла разы болсун. Биз ошол Ысык областынын Ак Суу районунун башман катыбы болобуз. Биз ошо областтын казысы Самыдин Карыкебиз ушундай жакшы бир сунуш кылды. Областтын баардык катыбияты келип, Бишкекке келип, медреселерге зыярат кылалы, казыятка зыярат кылалы, мамлекет тарабынан курулуштар болуп атат, аларды көрүңүздөр. Медреселер курулуш болуп атат, мечиттер курулушу деги эле ушу борбордо кандай бир жакшы бир курулуштар болуп атат, ошолор менен кабардар болуп, анан эң негизгиси ушу катыбияттар дин тармагында кызмат кылып аткандар менен мындай жакындан таанышып, жүз көрүшүп, ынтымакты бириктирели, чыңайлы деген ниетте уюштурду. Ошону менен келип сиздерге Алла разы болсун, сиздердин мейман достуңуздарга Чоң рахмат. Жакшы максатта, жакшы ниетте иш баштапсыздар. Кыргыздын салты болгон меймандостук, ушундай бир жакшы өзүбүздүн сапаттарыбызды көрсөтөлү деп атайын. Биз кыскача медресебиздин тарыхы, медресебиздин башталыш күндөрүнөн баштап азыркы учурга чейинки болгон нерселерди жана ушундай эле алдында коюп жаткан максаттарыбыз боюнча дагы бир аз кыскача тааныштыргандын аракетин кылдык. Эми кыскача ушул бир медресеге мындай ой пикириңиздер, сунуштарыңыздар кандай болсо ошондон айтып кетсеңиз. Бизде бир кеп бар го, миң уккандан бир көргөн дегенчи. Анан бизде да көлдө дагы ушу көлмөдөн окуп бүтүп кеткен карыкелерибиз бар да, анан кийин каяктан окуу жайды бүтсүң эле көлмөдөн бүттүк десе каякта болду экен деп баягы ойлоп карасың да. Мына Кудай насип болуп ушу сиздердин ушу көлмө медресеңиздерге келип жакшы көп нерсеңиздерди көрдүк чындыгында. Балдардын адеп аклагын, окугандарын, карыкелер даярдалып чыкканын, шарттарын алардын ушундай көрүп өзүң кубанып калат экенсиң. Келечекте артыбызда бир ыймандуу жаштарыбыз келатат деп мындай ичиңден куштар болуп каласың да. Анан ошондой эле бул мамлекет тарабында болуп аткан курулуштарды көрүп дагы биз өтө жакта эме жакка чыктык, Аларча жакка, ал жактагы жакта мечит салынып атканы, спортивный комплекс салынып атканы, жолдордун деги эле баардык тармактан ушундай бир өтө жакшы иштер болуп атыптыр. Анан эми ушуну көрүп биз дагы өзүбүздүн элибиз, журтубузга барсак дагы биз деле уюштуруп дагы ишибизди мындай көркөмдөштүрсөк, дагы бул жагын оңдосок болот экен деген аракеттерге түшүп атабыз да буюрса. Ишиңерге рахмат, Кудайым ишиңерге ийгилик берсин. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Келгениңиздер үчүн терең ыраазычылыктарды билдиребиз.